Шем болады. Могу клондорду карасаңар, тиги ойноп атат. Роль ойноп атат. Бул тартып атат, ролик тартышып атат. Вайнең дурайын дурдом да. Тиги адам өзү эле келип жатып алды азырчы. Андай деле тяжелый эмес. Мына көрдүңөр, туруп кетти. Актер. Мына жана жаткан адамды көрдүңөр, туруп басып жүрөт. Булар роль ойношуп атат. Алайда чагылган түшүп жер өрттөндүбү? Алай районунда чагылган түшүп жер өрттөндү деген маалымат чындыкка дал келбейт. Бул тууралуу Турмуш басылмасына Гүлчайыл өкмөтүнүн башчысы Алтынбек Болбоор уулу билдирди. Социалдык тармактарга Алай районунун Гүлчайылында чагылган түшүп жер өрттөнүп жатканы айтылган видео тараган. Ал эми айыл өкмөт башчынын айтымында нөшөрлөп жааган жамгырдын кесепетинен электр чубалгысынан өрт чыккан. Бул окуя 25 апрелде нөшөрлөп жамгыр жаап, чагылган болгон күнү катталган. Жаандан улам электр станциясынын бир бөлүгүндөгү электр чубалгыда чыңалуу болгон. Аны ошол күндүн эртеси электр станциясынын кызматкерлери оңдоп кетишкен, деди Алтынбек Болбоор уулу. Жин кирип кеткен кыздар жайнамаздын үстүндө бийлешти. Азыркы тапта социалдык тармактарда жайнамаздын үстүндө бийлеген кыздар сынга кабылып талкуу жаратууда. Видеодо көрүнүп тургандай эки кыз жайнамаздарды салып алып үстүндө бийлешкен. Азырынча бул видео качан, кайсыл жерде тартылганы белгисиз. Ош шаарында 19 жаштагы келин 3М төрөдү. Бул тууралуу Ош шаардык төрөт үйүнүн башкы дарыгери Зейнеп Исраилова билдирди. Анын айтымында Кара Суу районунун Нариман айылынын 19 жаштагы тургуну кече 27 апрель күнү 3М кыздарын жарыкка алып келди. 3М операция жолу менен төрөлгөн. Учурда эненин жана кыздардын абалы жакшы. Биринчи төрөлгөн кызы 2 кг 400 грамм, экинчиси 2 кг 100 грамм, үчүнчүсү 2 кг салмак менен төрөлүшкөн. Бул жаш келиндин алгачкы төрөтү. Зейнеп Исраилова белгилегендей, ымыркайлар 2020 жылдагы Ош шаарындагы алгачкы 3М. Өткөн 2019 жылы Ош шаардык төрөт үйүндө 11500 ымыркай жарыкка келген. Алардын ичинен 270 бала эгиздер болсо, 7 жолу 3М төрөлгөн. Ош шаардык төрөт үйүнүн кызматкерлери өзгөчө абалга карабай күнү түнү өз милдеттерин аткарып жатышат. Кочкор районундагы айылдарда көчмө дүкөн иштеп жатат. Кочкор райондук акимчилигинин уруксаты менен ар бир айылда соода борборлору тарабынан азык-түлүктөр өз баасында сатылууда. Мындай көчмө дүкөн жумасына бир жолу келип турса, азык-түлүктөрдү өзүбүз тандап алганга жакшы экен. Пенсионерлерге карыз берип турушса жакшы болмок. Күрөөгө паспорт же пенсиялык китепчени коет элек, деди айыл тургундары. Айыл жерлеринде бир кап un 1680 сомдон, кумшекердин килограммы 40 сомдон сатылууда. Кочкордо азык-түлүк жана эл керектөөчү каражаттарды ташып туруу үчүн ар бир айылга 2ден гана унага уруксат кагазы берилген. Алар район борборуна күнүнө бир ирет каттап, кардарлардын керектөөсүн камсыздап жатышат. Бизден эт сурай башташты. Балбак Түлөбаев жардамга муктаж адамдардын суроо сопкуту тууралуу айтып берди. Бизден кээ бир жарандарыбыз эт сурай баштады, деди бүгүн 28 апрелде өкмөт үйүндө Бишкек шаардык мэриясынын аппарат башчысы Балбак Түлөбаев суроолорго жооп берип жатып. Эт алып келгиле, эт жейт элек дегендер чыга баштады. Сабиз, пияз алып келгиле, буга чейинки жардамыңарга тойдук дегендер да бар. Демек, бул бизден жардамдар муктаждарга толук жетип жатат дегенди билдирет. Бирок биз эт таратпайбыз. Балким башка уюмдар берип жаткандыр, деди Түлөбаев. Ош шаарында өзгөчө абал учурунда эвакуатор кызматы унааларды алып кетип жатканы көпчүлүктүн нааразычылыгын жаратты. Социалдык тармакта бүгүн 28 апрелде жарыяланган сүрөттөрдө эвакуатор кызматынын адистери автоунааларды жүктөп кетип жатканын көрүүгө болот. Бул сүрөт колдонуучулар тарабынан кызуу талкууланууда. Көпчүлүгү эвакуация кызматы тийиштүү эрежелерди аткарбай, акча жыйнап жатканын айтып жатышат. Мыйзамга ылайык эвакуатор жол коопсуздугунун кыймылын камсыздоо кызматкерлеринин коштоосунда гана автоунааны жүктөп кете алат. Ал учурда да унаанын эшигине, багажына, капотуна жана бензин коюлуучу бакка мөөр басылып, андан кийин гана жүктөлөт. Ош шаардык жол коопсуздугунун кыймылын көзөмөлдөө кызматынын жетекчиси Шайырбек Шакиров тургундар карантин эрежелерин сактабай жаткандыктан мыйзамдын чегинде иш алып барылып жатканын билдирди.
Өзгөчө абал учурунда эрежени бузбаш керек. Эрежени бузуп жатышат, өткөрмө кагазы жок чыгып жатышат, үйдө отур десе отурбайт. Өзгөчө абал учурунда канча автоунааны эвакуаторлор алып кеткенин, коменданттык сааттын эрежелерин бузган автоунаа ээлери боюнча кийин толук маалымат беребиз, дейт Шакиров. Өзгөчө абал Бишкек, Ош, Жалал Абад шаарларына, Ош облусунун Ноокат жана Кара Суу райондоруна жана Жалал Абад облусунун Сузак районунда 25 марттан 15 апрелге чейин киргизилип, кийин 30 апрелге чейин узартылган. Нарын облусунун Нарын шаары жана Ат Башы районунун аймагына 15 апрелден 30 апрелге чейин өзгөчө абал киргизилген болчу. Ысык Көл облусунда коронавирус жуктурган алгачкы бейтаптарды дарылаган медицина кызматкерлери обсервациядан чыкты. Обсервацияга жаткырылган 24 медицина кызматкеринин ичинен 12 медицина кызматкери коронавирус аныкталган бейтаптар менен түздөн-түз иштешсе, калган 12 кызматкер бейтаптар менен түздөн-түз иштешкен кесиптештерин обсервация учурунда карашкан. Ысык Көл облустук бириккен ооруканасынын башкы дарыгери Токтобай Манаевдин айтымында, коронавирус аныкталган биринчи бейтап 6 апрелде оорукананын жугуштуу оорулар бөлүмүнө жаткырылган. Коронавирус жуктургандар менен 12 медицина кызматкери иштеп, түнү жанында болушкан. Бейтаптардан анализ кайталанып алынып, бардыгынан коронавирус аныкталбагандан кийин биздин медицина кызматкерлери да обсервацияга алынган. Алар 1 ай бою ооруканадан чыгышкан эмес. Бүгүнкү күндө медицина кызматкерлеринин абалы жакшы. Алардан 2 ирет анализ алынып, коронавирус аныкталган эмес. Ошондуктан үйлөрүнө чыгарылган, деди Токтобай Манаев. Булак Турмуш Кеч.